Шайлоодо добуштарды соодалагандарга чара көрүлөт. Мындай учурда талапкерлердин тарапташтарына 180 миң сомдон 220 миңге чейин айып салынат. Ал эми жарандар 1000 сом төлөйт. Алдыда турган шайлоо процессинин акыркы этабына жаңы милдеттер коюлду. Ар бир райондук, шаардык деңгээлдеги чам чара көрүү топтору бизге өздөрүнүн маалыматтарын беришти. Жана катталган маалыматтар жөнүндө, келип түшкөн арыздардын негизинде жүргүзүлгөн иштер жөнүндө. Президенттикке жогорку кеңештин же жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер, ошондой эле алардын жакындары жана ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан добуш сатып алуу иши аныкталса, анда 220 миң сомдон 260 миң сомго чейин айыпка жыгылат же 2 жыл 6 айга эркинен ажыратылат. Азыр шайлоо процессинде ушу 10 күн, добуш берүү күнүнө 10 күн калды. Ошол 10 күндө абдан маанилүү ушул иш тартиби эрежеси боюнча абдан жакшы талкуу болуп, план иштелип чыгып, ошол пландын негизинде биздин топтор өзүнүн жумушун алып барышат. Шайлоонун үгүт иштерине байланышкан бир нече мыйзам бузуу фактылары боюнча кайрылуу арыздар келип түшкөн. Алар териштирилип, мыйзам бузуулар аныкталган эмес. Президенттик шайлоого саналуу гана күндөр калгандыгына байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясы, Ички иштер министрлиги жана башкы прокуратура биргеликте иш алып барууда. Жанагы маалымат келген, что кандидаттын жанында агитационный кийимдерди кийип, ошо ЭСГО кызматкерлер жүрөт деген. Бул боюнча биз Таласта, бул Талас областындагы түшкөн маалымат. Бул боюнча биз тапшырма берип туруп, жеринде ошо иштеп жүргөн ошо кызматкерлердин бардыгын тең текшергенбиз. Алар болсо эч кандай ЭСГОнун кызматкери болуп чыккан эмес. Алар кадимки жарандар болгон, алардын өздүктөрүнүн бардыгы аныкталган. Биз ал аныкталган боюнча ГКМ кызматкерлерине жөнөткөндө алар действительно ал структурада иштебесин тастыгып беришкен. Белгилей кетсек, 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо өтөт. Айсалкын Нурмат кызы, Жанадил Абакир уулу, ЛТР Бишкек.